Айланайын. Жанагы Орозайым Нарматова деген кызга кайрылат элем. Кичине арыдан берирээк болсоң айланайын, 10 күнүңдүн бири ачыла элек. Анан саясат деген сөздүн сы тамгасын түшүнбөй туруп эле дасыккан саясатчыларга асылганың эмнең? Бир Ташиевке асыласың, бир Жолдошевага асыласың. Уят эмеспи? Тарбия көргөн кызсыңбы же көрбөгөн кызсыңбы? Тиги анан кайда болсо апаңды кыпчый берет экенсиң, грамоталык ал апаңды тим койду эми. Жаткан жери жайлуу болсун, анан арбагын козгоп эмне кыласың? Кечке ал кишини айта берип. Анан бул партияга регистрация болуп атканда өзүң бул жерде жүрдүң го, Москвада. Анан же эмне силерге боло береби бүтүн Кыргызстанга? Америкада болсоңор, Москвада болсоңор деле регистрацияны өткөрө береби? Мен ошону неметип көрөйүнчү, тиги БШКга арыз жазып, текшерсин сенин каяктан келгениң, канчасында келгениң. Жана ажы менен соттошуп баштаганда сен учуп бардың го Кыргызстанга. Же боло береби силерге бүтүн Кыргызстанга бүт бар эле. Анан бул Адахандын кызыл тилине кирип алданба. Адахан ал сен эмес килтеген, сенин чоң кишилер деле сатып кетет. Анан тиги Адаханга кошулуп алып, тиги Каркыранын да бир жерин сатайын деп атасыңбы? Бул эмне деген шумдук? Уят эмеспи ошо кыз башың менен эле ушинтип килтеген тиги дасыккан саясатчыларга асылып эле атасың, анан мекенчилдерге асылып атасың. Мекенчилдерге асылганың бүт Кыргызстанга асылган деген сөз болот. Анткени мекенчилдерде бүт кыргызстандыктар партияга асылбады. Эмне биз асылган жокпуз го бүтүн Кыргызстандын баарына, бүтүн Кыргызстан мындай деп. Тиги мекенчил партиясы мен түптөгөм, биз түптөгөнбүз эле дейсиң. Кантип түптөп койдуң эле? Түптөсөң анда жүрбөйт белең мекенчилдер менен акырына чейин. Адаханга сатылып кетпей. Кой айланайын, эсиңди жыйгының.